Саламатсыздарбы, урматтуу Билесиңби Кейжинин көрөрмандары. Менин атым Жолдошбек. Айылбанк ачык акционердик коомунун кардарларды тартуу бөлүмүнүн башчысы болом. Бүгүн сиздер менен кичинекей балдарга жана өспүрүмдөргө акча топтоо жана чогултуу маданиятын кантип үйрөтө алабыз деген маселени карап өтөбүз. Кичинекей балдар үчүн акча топтоону жана аны бара-бара аманатка айландыруу маданиятын үйрөтүш үчүн биринчиден дароо эле каалаган оюнчугун же каалаган буюмун алып бербестен альтернатива катары акчаны топтоп бир ай ичинде же бир жума ичинде чогулган акчага дароо эле азыр ала турган буюмга же оюнчукка караганда эки эсе чоңураак же эки эсе жакшыраак буюм же оюнчук алуу мүмкүнчүлүгү пайда болоорун акырындап түшүндүрүп башташ керек. Негизи акча топтоп аны көбөйтүп, анан ошол көбүрөөк чогулган акчага жакшыраак буюм алуу мүмкүнчүлүгү баланын ичинде кандайдыр бир ой жүгүртүүнү пайда кылат. Кичинекей балдар жана өспүрүмдөр мындай ыкма менен өзүн өзү контролдоого, план түзүүгө жана алдын ала кыймыл аракетин кандайдыр бир иреттөөгө үйрөнө башташат кичинекей жаштан баштап. Кичинекей балага акча топтоону жана чогултууну үйрөтүш үчүн мындай ыкманы карап өтсөк болот. Албетте биринчиден кичинекей балдарыбызга күн сайын кандайдыр бир суммадагы акчаны берип туруу зарыл. Анткени кичинекей бала акчаны колуна кармап, өзү сезип, анын мүмкүнчүлүктөрүн көтөрө билиш керек. Мындан тышкары, күн сайын же жума сайын балага берилүүчү акчаны эки тарапка бөлүп колдонуу шарттарын түзсөк болот. Мисалы карап өтсөк, эки конверт деген ыкманы колдонсок болот. Албетте күн сайын балдарга берген акчаны алар батыраак коротууга же бир жака сарптоого шашышат. Акчаны колго берип атканда биз акча топтоо маданиятын дароо ушул жерден айтып берүүгө зарыл. Мисалы биринчи конвертибиз топтоо болот, экинчи конвертибиз сарптоо болот. Күн сайын балага бериле турган акчанын жарымын топтоого, жарымын сарптоого жөнөтүү бара-бара балада ичинде өз ара мындай пландаштыруу мүмкүнчүлүгүн пайда кылат. Мисалы, жумасына балага 100 сом берилсе, анын мисалы 30 сомун топтоого жөнөтсөк, 70 сомун күнүмдүк сарптоосуна кетирүү болот. Бара-бара жума сайын 30 сомдон топтолуп отуруп, бир убакта, бир айдан кийин мисалы 120 сом топтолот. Күнүмдүк сарптоодон тышкары бир ай ичинде 120 сом чогулган кезде балдарыңыздар менен чогуу барып, ошол чогулган акчага бир нерсе сатып алуу же бир жака коротуу жүргүзсө болот. Мисалы, башында топтоого жөнөтүлгөн 30 сом менен 120 сомдун сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн ушул жерден балага айтып берүү зарыл. Анткени бала 30 сомго ала турган мүмкүнчүлүк менен 120 сомго сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн ортосундагы пайданы өзү сезе билиш керек. Эми өзгөчө кичинекей балдар менен акча чогултууда албетте кичине кыйыныраак болот. Анткени кичинекей балдар акчанын келип чыгышы, анын күчү, пайдалуулугу жөнүндө маалыматы да, сезимде жок. Ошондуктан дароо эле жаккан оюнчугун же да бирдеңкесин алгысы келип турат. Акырын баягы акча топтоо
маданиятын үйрөтүп аткан кезде кичинекей ыкмаларды пайдалансак болот. Мисалы, ар бирибиздин үйүбүздө холодильник бар. Холодильникке кагаздан же башка бир жеңил материалдан жасалган мындай бир трасса деп коелу. Трасса лентасын илип койсок болот. Бул жерде ар бир шкаланын ар бир бөлүгүндө мисалы 5 сом же 10 сом деп бөлүм түзсөк болот. Трассанын аягы финиш болот. Финиш. Трассанын башында биз баягы акча чогулткуч, орусча айтканда копилкага акча чогултуган баштаган кезде копилкабыз машина катары стартта болот. Бара-бара копилкага улам акча толгон сайын биз ар бир пунктту өткөрө баштайбыз. Ошондо машинабыз бүгүн бул жакта болсо 5 сом кошулгандан кийин дагы бир пунктка өтөт. Андан кийин дагы бир пунктка, ушинтип отуруп биз финишке жеткиче балдарыбыз карап туруп баягы процесске алектенип акча чогулгуча баягы ичиндеги күтүү жана баягы мындайча айтканда буюмду сатып алганга чейинки эйфория сезими пайда болот. Барып финиште чоң акча чогулгандан кийин балага жана мен айткандай тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүп берсек, бала ушул чогулган акчаны коротууда ушул акчанын мүмкүнчүлүгүн жана анын пайдасын өзү биле келиш керек. Анткени коротуп жаткан кезде баягы ушундай эмгек менен чогулган акчаны бир паста коротуп салбастан, балким анын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн түшүнгөн бала мындан ары дагы чоңураак мүмкүнчүлүккө ээ болгусу келет. Кичинекей балдар менен кошо чогулуп бара-бара аманаттарды, банктык аманаттарды туура колдонуу максатында жана өсүп келаткан биздин жаңы муундар үчүн кам көрүү максатында Айылбанк акционердик коому Наристе аттуу аманатын кабыл алган. Бул аманаттын шарттары боюнча Наристе аманаты кичинекей балдар үчүн ачылат. Аны балдардын ата-энеси жана өкүлдөрү ача алат. Наристе аманатын ачуу үчүн баланын туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүк талап кылынат. Наристе аманатынын шарттары боюнча сом менен 11 жылдык пайызда, доллар менен 4 жылдык пайызда эсептер ачылат. Мөөнөтү 24 айга чейин, 24 айдан кийин автоматтык түрдө улам узартылып турат. Айылбанк акционердик коому ар дайым сиздерге сапаттуу кызмат көрсөтүүнү көздөп келет. Айылбанк ар дайым сизге жакын. Чоң рахмат, бар болуңуздар.